Саламатсыздарбы? Сиздер менен бүгүн мен Өмүркан Баратова Арифлейм компаниясына телефон аркылуу адам каттаганды үйрөнөбүз. Оңой эле. Эгерде ушул видеону көрүп аткан болсоңуз, сиздин командаңызга дагы адам катталбай аткан болсо, ушул видеону жөнөтүп, ушул видео сизге жардам берет деген үмүттөмүн. Адам катташ үчүн өзүңүздүн жеке номериңиз болуш керек, паролуңуз болуш керек. Бизге Яндекс браузери же болбосо Google браузеринен кирсек болот. Мага Яндекс удобный. Яндекске кирип туруп эле поиск деген жерге Арифлейм деп жаза турган болсок, мынакей шведская косметическая марка деп чыгат. Ariflame.ru дегенге кириш керек обязательно. Эмнеге дегенде, ушул бул официальный сайт. Башка подделочный сайттары да бар, мисалы үчүн. Мынакей. Ошон үчүн обязательно Ariflame.ru'га киребиз, басабыз. Басканда мына жакта главный фон чыгат. Адамчаны басып туруп, өзүбүздүн жеке номерибиз менен пароль аркылуу киребиз. Номерди тердик, паролду тердик, вайтини басабыз. Вайтини баскандан кийин күтүп турабыз, пока загрузка болуп атат. Мынакей, кимди ачкан болсоңуз, ошол корзинанын жанында өзүнүн аты, биринчи фамилиясы менен, аты менен фамилиясы жазылган, чоң тамга менен жазылып чыгат. Ошону басабыз. Басканда бул жакта бизге дополнительный функциялар чыгат. Биз мой бизнести басабыз. Мой бизнести баскандан кийин рекрутированияны басабыз. Рекрутированиядан кийин биринчи эле турган зарегистрировать нового консультанта дегенди басабыз. Ачылат. Мынакей адамды, ошол каттай турган адамыбыздын данныйын бул жака жазып чыгышыбыз керек. Обязательно электронный почтасын жазабыз. Электронный почтасы, эгерде сиздердин телефонуңуздар Samsung же болбосо Android боло турган болсо, баардыгыңыздардын электронный почтаңар Play Marketке кошулганда, Play Marketти ачып, өзүңөрдүн электронный почтаңарды билип алсаңар болот. Же болбосо жок боло турган болсо, электронный почта оңой эле тапса болот. Оңой эле түзүп алса болот. 5 мүнөт, көп болсо убакыт кетет. Мынакей электронный почтаны жазабыз. Фамилияны орусча жазабыз. Имя, отчество, фамилияны эле жазабыз. Имя, отчествону, аты менен отчествосын ылдыйына жазабыз. Данныйындагы, паспорттун данныйындагы сиз жазган ат менен туура келиш керек. Серия номерин жазабыз. Серия номери англисче жазылып турат, англисче жазабыз. Дата рождениясын, туулган жылын жазабыз. Бул жерде жазбайт экенбиз, тандайт экенбиз. Мынакей. Тандагандан кийин номер телефонун обязательно +7 деп баштайбыз. +7. И главный, мына жерде почтовый индексти жазганда туура эмес, ушул жерге келип такалып калат. Биз Москвада болгон үчүн, биз 3-1 жазсаңыздар, город Москвадагы любой эле индекс чыгат да. Көбүнчөсү мен биринчисин тандап коем. Биринчисин тандап туруп, мына жерге каалаган бир улицаны Москвадагы жазып, дом номерди жазып койсоңуз болот. Анан эң главный жери мына жерде я являюсь и консультант из моей структуры деп турат. Биз өзүбүздүн артыбызда эмес, командабызга жардам беребиз. Ошол командабыздын артындагы адамдын артына жазабыз. Бирок бул жерде обязательно сиздер спонсоруңуздардан сурайсыздар. Мен кимдин артынан жазам? Бул жерде спонсоруңуздардан кеңеш сурап, анан жазасыздар.
мен азыр өзүнө прямой эмес консультанттын аркасына жазам. Анан выбор способа активации, то есть либо электронный почтасына, либо сообщение кылып компания Oriflame ссылка жөнөтөт. Ошол ссылканы бизге жөнөтүшүбүз керек. Ушул мынакей, эгерде сиздер консультанттын аркасына адам каттай турган болсоңуздар, кимдин аркасында каттаганыңыздар мына жерге фамилия имясы менен чыгып калыш керек. Эгерде красный болуп, кызыл болуп кала турган болсо, анда ал жерде ката кетиши мүмкүн. Ошон үчүн баарын текшерип чыгабыз. Фамилиясын, атын, туулган жылын баарын текшеребиз. СМС аркылуу бизге оңоюраак да. Анан зарегистрировать басабыз. Зарегистрировать басканда компания Oriflame мындай номер ошол адамга берет. 305 деп туруп, ошол адамдын номери, новый номер консультанта, номер спонсора, то есть кимдин артыңыздан жазган. И приглашающий болгон адам бул сиз болосуз. Бул жерде азыр, например, Касымова Динара да. Анан ошол адамды активация кылган боюнча дагы видео тартабыз. Чоң рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Видео сиздерге жардам берет деген үмүттөмүн. YouTube каналга подписка болуңуздар, жана уведомлениялар келгенде обязательно жаңы видеолорго лайктарды басып, комментарийлерди калтырабыз.